Рыскелди мен айыма сонун жарашасыңар дейт. Мен психиканым не кылып бузуп атам, эжеке? Папа, мама деп, ата, апа деп чоңоюш керек бала, туурабы? Так что, ушунака. Төрөйм өзүм үчүн, балага ата керек. Бай мырза издебей калдым. Тамаша көй, боркер мырза издеп калдым. Рыскелди да абайым дейт, Дайырке да абайым дейт. Дайыр байкенин вкусу башка. Дайыр байке, я не люблю тебя, слышишь деп мага кыйкырган. Тием менчи, көрөсүңөр. Мен деле Кудайдан куттуу күнү суранып отурам, ушу качан мен турмушка чыгам депчи. Апамдын характери жаман деп, жана бетке айткан жерин жаман көрүшөт. Мен ошол жеримде апамды тартканда. Жаман көрүшөт дегеним, кээ бир туугандарыбыз менен катышпайбыз, балким ушу сиздер жазгандырсыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Саламатсыздарбы, Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Comment Time деген берүүнүн коногу мен Айым Айдаралиева. Сиздердин комментарияларыңыздарга жооп берем. Эмне ачкичен отурасың деп таң калып атсаңыздар керек. Туугандар, ушул ачкичен жаңы алдым, мактангым келет, туура түшүнүп коюңуздар. Баштадык анда. Чоң рахмат, чын эле жасалмалыгым жок. Мен да сизди жакшы көрөм. Мен негизи өзүм улуу мырзаларга караганда мындай өзүмөн кичүү мырзаларды жакшы көрөм да, бирок бир байкайлычы, байкеңердин сүрөтүн, параметрин, бой союн жазып мага личкама жазып коюңуздар. Комментарияга эмес, личкама жазгыла. Мен психиканым не кылып бузуп атам, эжеке? Не кылып бузуп атам, айтсаңар, психиканы бузуу үчүн бир ужас нерселерди чыгарып атсам бир жөн. Мен негизи өзүмдүн контентим 18+ да, ачыгын айткандачы. Балаңыздын телефонунда ограничение коюп коюңуз, же болбосо мени блоктоп салыңыздар, мен вообще чыкпай калам. Көп айтат. Рыскелди менен жакшы жарашасыңар деп. Бирок жарашканыбыз менен экөөбүздүн мүнөздөрүбүз, ойлорубуз келишпейт. Жарашкан жараша беребиз да. Барына чексиз. Барына чексиз. Жана адам деле өлөрүн, качан өлөрүн билбейт го. Бул турмушка чыгуу деле ошол сыяктуу экен да, качан чыгарыңды өзүң деле билбейсиң да. Ошол сыяктуу эле туугандар, мен деле билбейм. Мен деле Кудайдан куттуу күнү суранып отурам, ушу качан мен турмушка чыгам депчи. Так что Кудай буйруган күнү чыгабыз. Мен чыкканда силер сөзсүз экинчи болуп билесиңер, биринчи мен билем. Туура айтасыз, негизи адамдын кебетесине асылгандар бул өздөрүнүн кебетелерине недовольный адамдар гана башка бирөөдөн ошондой эле бир минустарды издейт да. Жанакы орустар айткандай, чем человек наполнен, то и отдает миру дегендей, сулуу адамдар сулуулукту көрөт, ырайсуу адамдар ырайсуу адамдарды көрөт туугандар. Энергияны уйкудан алам. Ушу харизма деп көп жазышат магачы, харизмаңыз көпүлдөйт деп. Анан харизма деген бул эми төрөлгөндөн эле бар окшойт да мендечи. Бирок энергияны айтып кеттим го, уйкудан алам, китеп окугандан алам, тоого чыгам, көп природага чыгам, жаратылышка чыгам, ошол жактан энергиямды топтоп туран силерге берем да, короче. Биринчи себептерден бул ал жактан бир аз пикир келишпестиктер болуп кеткен катышчу кыз менен. Экинчиден толковый мырза келген жок, күткөн адамымды ал жактан таап алган жокмун, кетейин деп отура беремби жөн эле, ал эле бул эле апайым гүл эле деп турабы туугандар, кетиш керек да. Зато менин ордума жакшынакай кыз келди. Вот. Ушундай менин жакшы адамдарым бар болгула.
сиздерге мен чын жүрөктөн ыраазымын. Биринчиден мен жаратканга ыраазымын. Ушу силерге таанытып, силердин жүрөгүңөргө мага болгон бир сүйүүнү, жакшы көрүүнү салып койгонуна, кызыңыз экөөңүздөр өмүрүңүздөр узун болсун, бактылуу болуңуздар. Өзүм эмне кааласам сиздерге дагы ошону каалайм. Көрө бериңиздер мени. Биринчиден ал диванды Бастини, мен мышым аты Басти, жакшы көргөн катталуучу Белекке берген. Ошол диванына уктайт. Негизи мышыктарыңарга ошондой диван эмес, лежанка алып берип койсоңор өзүңүздөргө эле жакшы да, жүн пүнү ар кайсы жака түшө бербейт, ошо лежанкасын эле чогулуп кала берет. Бүгүн биринчи жолу угуп атам өзүм жөнүндө ушундай комплиментти. Эми үйгө барып диктофонду күйгүзүп алып, мындай радио ведущий деп койчу эле, ошондой болуп өзүмдү бир сынап көрөйүн, буюрса. Жакшы бир эме бердиңер, мындай мотивация бердиңер. Ушу үнүмө суктангандарды мен жакшы көрөм. Анткени көбүнчөлөр эле үнү кантет гүрүлдөп, неприятный үнү деп кээ бир мырзалар жазып калат. Мен апам менен көп тарта бербейм видео, бирок кече күндөрү тарттым эле, ушундай комментарияны мен өзүм да окугам. Апамдын характери эң сонун. Мен эгер ушундай бир выбор болсо, кайра төрөлүп апам кайра ушул аял болсунбу десе, мен миллион жолу ооба демекмин. Анткени менин апам ушунчалык боорукер. Апамдын характери жаман деп жана бетке айткан жерин жаман көрүшөт. Мен ошол жеримде апамды тартканда. Жаман көрүшөт дегеним, кээ бир туугандарыбыз менен катышпайбыз. Балким ушу сиздер жазгандырсыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Эми мындай да, туугандар, детородный возраст деген болот. Детородный возраст деген негизи 45 жашка чейин болот го дейм, эгер мындай калп айтпасамчы. Төрөп бергенге, кыргызстандыктардын санын көбөйткөнгө мен да салымымды кошом. Буюрса бир аз сабыр кылып чыдап туруңуздарчы. Бирок өзүмдүн бир кыялымда дагы бар. Кийин өзүм балалуу болгондон кийин деле балдар үйүнөн бир бала баккым келет. Кичээки кезимен эле ушундай бир кыялым бар. Мындай бир балага дагы өзүмдүн энелик мээримимди бергим келет. Бар алдыда, буюрса бакса багып деле алабыз. Тиейин эле деп атпаймынбы, гана эч ким албай атса. Тийгенге жардам бербейсиңерби анан? Жөн эле урдура бересиңерби? Мен деле айтып атам го, жатарымда, турарымда Кудайдан суранып келем. Болдугулачы, пожалуйста, теманы жапкылачы. Эми менин болгон характерим ушул. Назик болчу жерден болуп коебуз. Вот. Мен назиктигимди жолдошума көрсөтөм. Силерге көрсөтпөйм. Өз кесибим менен иштегем туугандар. Бирок бир пауза алдым. Өз кесибимди деле жакшы көрөм, бирок азырынча паузадамын да. Буюрса өз кесибим менен сөз иштейм. Не переживайте. Эми өзүм үчүн төрө алсам дагы анан мени ушак кыласыңар да, шермендемди чыгарасыңар да, анда эле тигимне башыман сылайсыңар, молодец, өзү үчүн төрө алды деп. Төрөйм өзүм үчүн, балага ата керек. Папа, мама деп, ата, апа деп чоңоюш керек бала, туурабы? Вот, жооп бердим деп ойлойм. Эркекке талаптарым өзгөрдү. Бай эркек дейм го, бай мырза издебей калдым. Азыр көбүнчө жан дүйнөсү бай, тамаша көй, боорукер мырза издеп калдым. Рыскелди да абайым дейт, Эрке да абайым дейт. Эми Рыскелди өзүмдай, экөөбүз мындай бир туугандайбыз. Экөөбүздүн жашыбыз да бир, экөөбүз мындай жакшы достордонбуз деп эсептейм. Достук сүйүүгө айланабы деп күттүм, айланбай койду.
Дайыр байкеге болсо бир тууган агамдай, бир тууган байкемдей мамиле кылам. Алдама өз карындашындай мамиле кылгандыктан экөөбүздүн ортобуз сый. Дайыр байкенин вкусу башка. Мен уже Инстаграмда видео чыгаргам. Дайыр байке, я не люблю тебя, слышишь деп мага кыйкырган. Эсиңерде? Аны мен басып кеткем ыйлап ошо. Кетпейм. Мен кетирип алып не кыласыңар? Кетпей туруп тием менчи, көрөсүңөр. Чоң рахмат. Негизи ушундай жакшы комментарийлерди окуганда кадимкидей жашагым келип, бир толкунданып, башкача башым айланып кетет. Сиздей адамдар көп болсун, мени колдоп, мени көрүп, лайк басып, подписка кылып, подлица кылып аткан катталуучуларым баарыңыздарга чынден солук узун өмүр каалайм. Ушу келген, ушу жашоодо жаркылдап, күлүп эле, жайнап эле жүрөңүздөр. Силер күлгөн сайын мен аябай кубанам. Эмне десем, жакшы калыңыздар. Буюрса дагы бир көрүшөбүз деген ойдомун. Кийинки берүүдөн мен Дайыр Исмадияровду көргүм келет.